студиясына айта турган болсок, эми жогоруда эле сиздерге мындай атайын азыктардын же жемиштердин баары пайда болуу туурасында эң сонун пайдалуу кеңеш кетти. Ал эми студиясына айта турган болсок, бизге ошо ден соолук жаатында дагы эң сонун маек болуп берүү үчүн биздин студиябызга келген эң маанилүү таасир кетти. Ал эми биздин коногубузду айтсак таанышпайбыз. Гирудотерапевт Гүлсан апа эске турганчу, саламатсызбы? Саламатсыз менен. Мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып кетип, мына үй-бүлөңүздөргө кызык болуп калды, баары жайында болсун, жарыктын шыпасын берсин баары келип. Анан кийин Санчкинаке интернет айдынында атын бир көйгөйлүү маселени алып чыктыңыз. Ушул көп жарандарыбыздын арасында ичкилик менен ушу чыбык туурасында. Кеңири айттыңыз, ушул туурасында сөз кылган тура бериңиз. Спирт ичимдиктери булар негизи эле организмге өтө терс таасирин бере турган ушундай бир зат болуп саналат. Башынан эле айтып коеюн, спирт ичимдиктери бул буудайдан жасалат, күрүчтөн жасалат, ар түрдүү азыктардан жасалат. Бирок азыркы мезгилдеги спирттер чындыгында өтө чоң технология менен жасалган спирттер болуп саналат да. Ошон үчүн технический спирт деген бар. Эми биз мисалы медиктер ошол адамга жага турган, албетте спирттин дагы бул медицинада колдонгондо абдан чоң таасирлери бар, чоң пайдалуу жактары бар. Бирок ичимдик катары колдоно турган спирттерди биз ошол жогорку технологияда жасалган спирттер деп эч айта албайбыз. Мүмкүн ал башка мамлекеттен, чет мамлекеттен келген техникалык спирттин алып эле порошогун алышып, мүмкүн ошондон спирт ичимдиктерин жасап атат деген гана ойдо калабыз. Эми биз ошого кепилдик бере албайбыз. Бул ошо аябай таза спирт жасалат деп. Эми кандай өзүнүн зыянын келтирет? Өзүнүн зыянын эң биринчи бул мээ жана нерв системасына келтирет. Ичимдикти такай ичкен адамдын кан тамырында, мен ошо интернетте айтып кеттим, бизде кан тамырда бизге тамак ташып бере турган, бизге кычкылтек ташып бере турган кандын элементтери болот. Эритроцит, лейкоцит, тромбоцит деген булар ар бир өзүнүн кызматын аткарат. Ушунун ичинен спирт ичимдигин ичкенде ошо эритроциттер бири-бирине жабышып калат да. Мындайча айтканда кан тамырдын ичиндеги чөйрө өзгөрөт дагы. Бул өзүнчө айланып жүргөн биздин кандын элементтери бири-бирине жабышып калат. Эритроциттер бири-бирине жабышып, мен мынтип тамашалап калам. Нанды навайканада жапкандан кийин анан нан ташыгандар мындайынан коюп ташып кетишет го. Эритроциттер ошо нандай болот да, ушундай тоңдоп болот. Анан ошондой болуп бири-бирине жабышып калат. Жабышып калгандан кийин анан ошо тромб деп коет. Мына жанында да башка фибрин деген кандын башка элементтери келет дагы, тромб пайда болот да. Анан бул эритроциттин диаметри капиллярдын диаметрине тең болот да. Мына капилляр канчалык диаметрде болсо, эритроцит ошондой диаметрде болот, анан свободно агып өтүп турат да. Бул уже бири-бирине кошулгандан кийин ал капиллярдын ичинде туруп калат да, анан капиллярды жарып салат да. Ошондон анан кан агуу, мына инсульт, ишемический инсульт, эми бир эле себеби ушул да болуп эсептелет да. Анан эми инсульт, инфаркт булардын башка дагы көп себептери бар. Дагы бир себеби ушул арак ичкенден, ичимдик ичкенден ушундай болот. Демек эң негизгиси бул нерв системасындагы мээ жактагы жана нерв системасын доо кетиргенден кийин мээдеги клеткалар ойлой баштайт да. Мээдеги клеткалар ойлой баштайт дагы, кайра ошол толук кандуу ошол клетка пайда болбойт да. Ошондо адам өзүнүн деградациясын жоготот. Мына такай ичкен адамга канчалык айтсак деле, канчалык ата-эне болобу, уруп тууган болобу, канчалык айтып ыйласа дагы ал аны кабыл албайт. Эмне үчүн? Мээдеги бизди башкарып турган жакшы клеткалар өлүп, анын ордуна толук кандуу клетка келе албай калат да. Такай карак иче бергенден толук кандуу, эгер ичпегенде анда толук кандуу мээ кайра ар бир органыбыз клетка өлүп кайра пайда болуп турат. Мисалы боору клеткасы өлүп жан келип турат. Мээ деле өлгөн болсо, анын ордуна жакшы келсе болот эле. Бирок такай спирт ичимдигин ичип, кан тамырдын ичиндеги чөйрөнү бузуп койгон үчүн толук кандуу жакшы, мурункудай жакшы клетка келбей калат дагы. Адамдын деградациясы, личности, турмушка болгон көз карашы, үй бүлөгө болгон көз карашы ордуна келбей калат. Мына ошондуктан ой жүгүртүүсү да бузулат ушундан. Бара анан ошо психоз деп коет, бред деп коет, галлюцинация деп коет, белая горячка деп коет. Ошол мээнин клеткалары ордуна келбеген үчүн ушундай осложнениялар болот. Андан кийинки
дагы бир зыяны ошо нерв системасы. Нерв клеткалары дагы жакшы толук кандуу тамак албагандан кийин нерв системасы бизде булчуңдар иштеп турат да. Ошо булчуң иштетпей калат, булчуңдар шалдайып калат, кан тамыр шалдайып калат. Ошондон адам тура албайт, калтырайт, титирейт. Эми кийинки дагы бир система, дагы ылдый кетирип турган болсок, бул өпкө жана жүрөк системасы. Демалуу жана кан айлануу системасы. Буга да өзүнүн терс таасирин тийгизет. Кан тамыр спирт ичимдик ичкенде кан тамыр шалдайат дагы, кан айлануу жай жүрүп калгандыктан жүрөк тез иштетип берем деп, тез иштей баштаганда адам жүрөгү лакылдай баштайт. Ичкен эртеси адамдын жүрөгү лакылдаганы ошондон болот. Андан кийинки дагы бир система бул ашказан ичек системасы. Демек, эң эле биринчи арак демек оозго түшүп, анан кийин кулкун менен ашказанга түшкөн үчүн ошол кулкун менен ашказандын былжыр челин буза баштайт да. Нормада былжыр чел розовый цвет болот да. А булар уже кызарып калат. Ошол клетка, ошол кулкундун пищеводдун жана ашказандын былжыр чели розовый түстө болуп, келген тамакты сиңирип берип, кайра керек нерсени сыртка кан тамырга өткөрүп берген, ушундай жакшы кызмат аткарып турат. Эми спирт ичимдик түшкөндөн кийин ошол былжыр челдеги клеткаларды өзгөртүп турат. Ошол жерде кан айланууну бузат. Алар кызарып, кып-кызыл болуп эрозия деп коет. Ошо эрозия деген абалга келет. Эрозия деген сөз жарадан мурунку кызарып шишүү. Мына мисалы силер ангина болгондо тамагыңарды ачканда кызарып шишип калат го. Мына ошону гиперемия дейт, ошону эрозия десе болот да. Ошондо кызарган абалга ашказан келет дагы, бирок дагы эле такай иче бергендиктен ал эрозия чыдабастан ошол клеткалар кайра ордуна келбестен кайра бузулат дагы. Ал клеткалар жарылып, клеткалар кандайдыр башка терс таасирге душар болгондон кийин ошол жерде жара пайда болот. Демек, ашказандын жарасы пайда болот. Эми дагы эле ошол жараны жакшы кылбастан адам такай иче берсе, эч кандай тамак ичпесе, адамга керектүү сууну жөнөтпөсө, тамактарды жөнөтпөсө, белок, углевод, жир дегендерди жөнөтпөсө, ал жара бара-бара 1 жылдабы, 6 айдабы, 3 жылдабы, 10 жылдабы аныктай берет, ошол жара рак кылат. Ошондон рак оорусуна алып келет. Эми бир эле ашказан менен кулкунда эмес, андан ары ички чегиде деле жара пайда болуп калышы мүмкүн, жоон чеде жара пайда болуп калышы мүмкүн. Кайсы жерге спирт ичимдиги көбүрөөк өзүнүн терс таасирин берип ошол былжыр чел бузулган болсо, ошол жерде ошондой эрозия, язва жана рак оорусуна алып келет. Эми мындан тышкары сөзсүз түрдө жыныс органдарына дагы зыян берип калат. Адамдын импотенциясы бузулат. Жыныс органдарын чыгара турган клеткалар азая баштайт. Мындан тышкары териде өзгөрүү пайда болот. Тери толук кандуу суу алайын десе, кан тамырдын ичинде баягы бизге керек болгон чөйрө жок, суу келбей атат, жакшы тамак келбей атат. Демек, тери да өзгөрө баштайт, териде жаралар пайда баштайт. Булчуңдар кыйналып, булчуңдар арыктай баштайт. Деги эле спирт ичимдиги ар бир ичкен сайын ошол ар бир системага өзүнүн өтө олуттуу терс таасирин берет деп мен айта алам да. Түшүнүк кылып бергенсиз, жалпы жана толтурпе жылдарда биздеби баягы сиз деле кулак чабышып калдыңыз болуш керек. Карантин убагында вирус ушул нерсе менен деп коюп атпады, анан клейкарчы жарандарыбыздын арасында да спирт уулангандар да ушул вируска кандай мен ошо былтыр COVID-19 башталганда эле эми вирус, мен дайым айтып келем, мына урматтуу мекендештер, ким укпаган болсо силер эстеп калдыңар, бизде 5 майда жандык, акыркысы рак өтөт. Вирус жашайт, микроб жашайт, гриппки жашайт, курттар жашайт жана жөнөкөйлөр жашайт. Жана мындан тышкары ошо оорактан ооруп калган болсо раковый клетка. Мына ушул майда клеткалар, майда микроорганизмдер бизде жашаганга аракет кылат да. Анан ошонун ичинен COVID-19 мезгилинде ошо вирус бизге кирип жашаганга аракет кылды. Вирус именно клетканын ичине кирип жашайт да. Адамдын клеткасынын ар бир өпкөнүн клеткасы бар, мээнин клеткасы бар, кулактын. Дегени биз организмибиз бүт
биздин система клеткадан турат. Ошол клетканын ичинде жашаганга аракет кылат да. Эми бул сыртынан майдан оболочка жасап алган үчүн май кайсы жерде жакшы эрийт? Спиртте жакшы эрийт. Демек мен былтыр COVID-19 башталганда сиздер мына жогорку көңдөй аба көңдөй жолуна деп айтканда мурунга или мына маскага ушу мына жогорку көңдөйгө гана спирт чачсаңар болот деп берген да. Аны ичип, анан биз ичибизде вирус өлтүрөбүз деген бул туура эмес да. Ичкен мезгилде ал кан тамырга сиңет. Аны менен барып биз ошо клетканын ичинде жашаган вирусту өлтүрө албайбыз. Биз вирус бизге киргенде эле биз айтпадыкпы, бир жумадан 2 жумага чейин ушул жерде жашайт депчи. Ошол мезгилде, ошол жашап атканда ушул жака спирт жөнөтсөк, алардын сырты майдан болгон үчүн майды бузаттаган, анан вирус жашаганга мүмкүнчүлүк албай өлүп калат деп. Ошон үчүн биз спирт жыттагыла деп бир гана жыттаганга да бергенбиз. Мындай ичүүгө эч качан сурушталган эмес. Ичүүгө сурушталат бул бир чайный ложка или бир столовый ложка эле. Ушул башказандагы анча-мынча микробторду, анча-мынча келип калган биздин микроорганизмди өлтүрсүн деп эле бир столовый ложка или бир чайный ложка урсат деле, это лечебный доза деп коет. Дарылык касиет боюнча. Биздин эмне кылып биздин мекендештер эң кеминде 100 граммдан башталат, 50 граммдан башталат да, анан жарым литр, 1 литрге чейин. Бул деген организмди уулоо. Башка клеткаларды кошулуп. Мен ушул спирт ичимдиктерин дайым тага ичкен оору бул алкоголизм, аракештик да. Мен айтып калат элем да, аракештик ооруну адам өзү сатып алат депчи. Адам өзү сатып алат. Колу менен барып, ушу спиртсин сатып алып туруп, өзү оору пайда кылат. Аракештик, алкоголизм деген оору пайда кылат. Мындан чыгыш үчүн, менден сурашат да, спирт ичимдигинен кантип арылсак болот депчи. Спирт ичимдигинен арылыш үчүн эмне системаны, мени адам ордуна келтирмейинче мындан чыга албайбыз. Мен башында айткандай, менин клеткалар өлүп калгандан кийин, ал сен жертеп келип уруп, кокой ичпе деп ыйласаң дагы, ал кабыл албайт. Потому что клетка, норма клетка жок жерде. Кантип кабыл алат? Ал үчүн адам өзүн токтотуш керек. Өзүн токтотуп, жүрөгүнөн Кудайга катуу ишенген болсо, мени ушуну токтот деп чындыгында Кудайдан суранып, өзүнө катуу өзү коюш керек да. Эрк керек. Мына ошондо гана аракты тастабайт деп. Анан кийин чыл. Эми жаштардын арасында көп кездештирип деги эле мен мындай бир жапалап коеюнбу? Адамдын организмине терс әсер келтире турган бул чылым, арак, наркотический веществолор, жана клей жыттоо, ушунун баардыгы эле бул ушул спирт ичимдигине окшоп организмдин эмне клеткаларын өлтүрөт, организмдин органдарын клеткаларын өлтүрөт, бизге керектүү органдардын баарын клеткаларын өлтүрөт да. Эми ошон үчүн ушундай эле спирт ичимдигине окшоп эле тамеки тартуу, ушундай эле наркозависимость, ушундай эле клей жыттоо, бул ушу башынан эле эмне клеткаларын өлтүрөт. Эмне клеткаларын өлтүрөт, анан эле кайра ошол жүрөккө кеттик, анан ашказанга жеттик, тамак ичпейт, керектүү сууну ичпейт, эмне бир гана ошол түшкөн заттын энергиясы менен гана иштеген аракет кылат да. Нан, мисалы бир нан турат, анан арак турат, нан жеген жок, арак ичти. Демек, арак киргенден кийин ал деген энергияга, ал деген бөлүнөт да, бөлүнүп барып анан энергия пайда кылат. Менин клеткалары ошо арактын энергиясы менен колдонуп калат да. Мына ошондой эле тамекинин жыты деле, тамекинин түтүнү деле организмге киргенден кийин бул токсин. Бул токсин. Бул деген токсин деген сөз, бул шлак, бул керектүү нерсе эмес. Муну менен клетка тамактанбайт, муну менен клетка дем албайт деген нерсе да. Что наркотические вещества, что клей, что много түтүн, тамекинин түтүнөрү, мунун баардыгы эле бизге керектүү нерсе болбогон үчүн организм башында абдан аракет кылат. Организм бизде өтө күрөшөт. Бизде лимфоцит деген эң сонун биздин кан тамырдын ичинде жүргөн лимфоцит деген ак клеткаларыбыз бар да. Ошолор 1 секундада 10 000 штук пайда болуп турат. 1 секундда? 1 секундада. Бир деп айтканча 10 000 штук. Себеби деген биздин организмибизге багы мен айткан, башында айткан 5 микрожарымдык азыркы многу организмде терс бере турган многу мен эме алган, эсеп санаган бардык нерселердин бардыгы киргенден кийин булар биз үчүн чужой да.
Мына ошону жок кылам деп лимфоцит аракет кылат, анан ал лимфатический система тоже чарчап калат. Башында аракет кылат, албетте башында 1 ай, может 2 ай, может 6 ай адам жок, мен ичкичи эмесмин, жок, мен токсикоман эмесмин, мен наркоман эмесмин, или мен темекини көп чекпейм деп адам өзүн өзү алдайт башында. Мүмкүн 1 ай, мүмкүн 6 ай, мүмкүн 1 жыл. Андан кийин ошо бизди коргоочу клеткалар уже алар да чарчайт да. Ал деле күнүгө тойдум байдын кызына дегенде, тойдум сен күнүгө мага киргизе берет экенсиң таксиңди деп туруп, алар да чарчап калат да. Анан алар дагы ошол бизге кирген терс токсиндерди жок кылып бере албай чарчап калгандан кийин анан уже обратно кете баштайт да, ошо клеткалардын өлүүсү, системалардын жакшы иштебей калышы, артка кетүү кыйын болуп калат да. Анан мисалы мисалы мен өз эрки менен ага сиз айткандай эркикти коюп туруп өзүнүн казыктап болуп токтотом деди. Ошо менен белгилүү канча убакытка чейин барып жана сиз айтып аткандай клеткаларыбыз кайра калыбына келип өзүнө келип жандана баштайт. Ушул суроого жооп берерден мурун эмне үчүн аракечтикке кирип кетти деген суроого бир жооп берейин деп келатып ойлодум эле да. Бардык аракеч алкоголизм менен ооруган пациент менен 1 саат сүйлөшүп отура турган болсоң, бардыгынын жүрөгүндө кандайдыр бир обида болгон болот да. Көйгөй болгон болот да. Мына ошол көйгөй бул стрессовый состояние деп коет да. Орган стресс алды. Мүмкүн аны кичинекейинде апасы каза болуп калды. Мүмкүн аны кичинекейинде атасы болуп калды. Мүмкүн ал бир организминен бир нерсе болуп же мүмкүн буту жок болуп калды, же колу жок болуп калды. Мүмкүн ал бийиктиктен учуп түшкөндө дагы адам стресс алат да. Мүмкүн ал турмуштан аялы менен жакшы неме болбой калды. Же мүмкүн ошол аял киши дагы аракечтикке берилет, эркек киши да берилет. Мүмкүн анын күйөөсү жакшы карабай коюп турган, ал өзүнүн ошо обидасын арак менен басам деди. Мына ушул сүйлөшүп отура турган болсоң, бардык нерсе келип туруп, биринчи эмне системадагы стрессовый состояниеден башталган маалым болот да. Бул бир эле нерсе организмде көйгөй, жерде бир обида турат да. Эми ошону алыш үчүн мен чындыгында адамдарга айтам да, психолог менен сүйлөшүш керек. Йогага барыш керек. Спорт менен заниматься этиш керек. Ошол обиданы могу жерден алып чыгыш керек да. Бардык биздин ниетибизге жазылган нерсенин баары бул клеткага жазылат да. Ошон үчүн айтат да, сен ниетиңди түзүп кой деп. Ниетиңде ошо обида турабы? Бүттү, сен 90-га чыгасыңбы, 70-ге чыгасыңбы, 50-ге чыгасыңбы, ал обида бул жерден кетмейинче, сен ошол обиданын тегерегинде эмне клеткалар кыйналып, адамдын жүрөгү кыйналып, энергия бузулуп, адамда энергия бузулат дагы. Анан бир күн эле бир досу кел 100 грамм алып койчу десе, 17 жашында баштады, 20 жашында баштады. 100 грамм ичти эле, клеткалар бой берип, баягы обиданы унутуп, кан тамырлар шалдайып, кандайдыр бир убакытка унутуп калды дагы. Анан ойлоду, мен акасы ичсем эле унутуп калып турбаймынбы? Ичсем эле храбрый болуп калып турбаймынбы? Мен тиги проблеманы жок кылып калып турбаймынбы эле? Анан ошол проблеманы жок кылыш үчүн бүгүн ичет, эртең ичет, бүрсүн ичет, ошондон анан көбөйүп кетет. Эми сиздин сурооңуз баягы ичкиликти токтотуп, канча убакытта? Бул неме деп айтылат да, мисалы ашказандын клеткасы 4 күндө, 5 күндө өзүнө келе баштайт. Батон конот. Мен ушул пакетага келет деп жолдо жазып коюп эсиме чыгып калды. Кыскасы, ар бир орган, мисалы боор 300 күндө ордуна келет. 300 күндө келет чындыгында. Ар бир орган өзүнүн убактысы бар да. Лимфоциттер айтып атамбы, 1 секундада 10 000 штук. Ашказан, мына ичегилердин клеткалары 4 күндө, 5 күндө ордуна келет. Боор 300 күндө келет. Бөйрөк дагы 300-500 күндө ордуна келет. Сүйөк болсо 12 айда келет. Өпкөнүн бронхтун клеткалары 10 күндө, өпкө 1 жылда. Мына ошон үчүн мына өпкөгө зыян бронхко тийгенде, кааласаң да сен таблетка ичсең да, сен таблетка ичпесең дагы 10 күн, 12 күндө жөтөр токтойт. Билесиңерби эмне үчүн? Потому что ошол күндө башка клетка келет да. Ооруган клетка өлгөндөн кийин ордуна жаңы клетка келгиче сен антибиотик ичесиңби, антибиотик ичпейсиңби, өзүңө заниматься этесиңби, этпейсиңби, 10 күн, 12 күндө адам өзүнө. Ал өзүнүн талабы бар экен, Талабы. Именно пневмония деген оору,
Бул өпкөнүн ткани бул 12 айда келет. Ошон үчүн пневмония болуп урган адамдарды 1 жылга чейин көзүмөрдү алабыз. Мисалы, 1 жылга чейин бир жылда өпкөнүн ткани, бронхтун клеткасы 10 күн 12 күн болсо, өпкөнүн клеткасы 12 айда. 10-12 айда келген үчүн ошон үчүн арак буздугу, вирус буздугу, микроб буздугу биздин организмибизге кирген терс нерсе бардык органдардын клеткалары өзгөргөндөн кийин ал ошол өзүнүн определенный убакытта гана ордуна келет. Мен көп адамдар көргөмүн, аябай ичип анан кийин өтө мындай өзөктү коюптур. 3 ай, эми 300 күн деген бул уже почти 1 жыл болуп калды. 6 айдан баштап 7 айдан 10 айларга барганда семирип, беттерине жакшы калыбына келип, тамак жакшы иши, жакшы ой жүгүртүү болгон адамдар да көп көргөм. Бул үчүн эми чындыгында муну калтырыш үчүн аны обязательно чуркап барып окуу, мына сая ойлананы бүгүн солуга төлөнө 5 күн күтүлө. Организм 5 күндөн черная полоса, белая полоса деп коет да, арак ичкен адамдын 7 күндөн 10 күнгө чейин черная полоса, белая полосада жүрөт. Мына черная полосага түштүбү? Ал каласызбы, калабайсызбы, организм 7 күнгө чейин арак сурап туруп алат. Ошон үчүн качып барып иче берет. 10 күнгө чейин иче берет. Тим койсоңор уже түшүп кеткенден бир агача иче берет. Анан чыгарды, ага капельница койдук, ордуна келтирдик. Анан 7 күнгө чейин чыдайт да. Клеткаларчы. 7 күнгө чейин организм чыдайт дагы, 7 күндөн кийин баягы стресс кеткен жок да. Ал 7 күнгө чейин болду, мен ичпейм, мен тиги аялына обещать этсем мүмкүн, ата-энеге обещать этсем мүмкүн, окуп мен ичпейм болду дейт дагы, 7 күнгө чейин эле стрессовый состояние чыдайт дагы, 7 күндөн кийин мүмкүн бирөө катуу сүйлөп койсо, мүмкүн эшиктен машина катуу сигнал берип койсо, чөчүп кетсе, кандайдыр бир кичинекей эле талчок кайра муну аракка чукканга аракет барып калат да. Ал үчүн обязательно бул психологко барыш керек. Муну стрессовый состояниени чыгарыш керек. Йога менен ошол стрессовый состояние чыгармайынча биз аракечтиктен дагы, наркозависимден дагы, токсикомания деген сөз бул ошо келе жатканда, токсикомания келет, табакокурение, булардан кетириш бир аз кыйын болуп калат. Өзөктү кетирмейинче биз ошо симптоматический эле бере берген менен биз өзөктү ала албайбыз да. Өзөктү чыгарып салыш керек. Чындыгында ошо көрүшүбүзгө дагы бир топ кызыктуу суроолорго жооп бергениңизге өтө санжите чоң рахмат берген ачык билдиребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр студиябызда күндүгү баягы өзгөчө жаштардын арасында көбүрөөк кездешип калып атат. Тилекке каршы ушул түрдүү суусундуктар, спирттик ичимдиктер жана ошондой эле баягы чылымдар туурасында маек курдук, анын жана денсаулыкка тийгизген таасири туурасында. Ал эми биз ушуну менен көрсөтүүбүздө жыйынтыктоого туура келет. Анткени бизге берилген 2 сааттагы соңуна келип калды. Сиздерге бүгүн бизден студиябызда эң сонун маек куруп берген геротерапевт Гүлсара Бапаева эжекебиз болду. Ал эми сиздерге 2 саат бою кызматта мен Татмакай кесиптешим Нурзада Кызы жана ошондой менен Азат Байбеков болдум. Кайрадан эртеңки күнү тагында түз эфирден, түз ободон дал ушул коптоо студиядан кезишкенче бар болуңуздар. Аман туруңуздар дейли, эл жерибизде